Нарын районунун Кочкор районунун Туз айылында жаңы заманбап мектептин курулушу аяктап, ал пайдаланууга берилди. Анын ачылышы айыл эли жана окуучулар үчүн кубанычтуу окуя болду. Салтанатка мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев, Билим жана Илим министрлигинин өкүлү, област жана район башчылары катышты. 225 орундуу мектептин баасы дагы айтам 58 миллион 700 миң турат. Анан бардык шарттары бар ичинде, бардык шарттары бар. Мектепти куруп беришти, биз абдан ыраазыбыз. Туз айылындагы Союздан калган эски мектеп өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу деген чечим чыгаргандан кийин жаңысы курулган. Бирок көп өтпөй анда билим алган окуучулар менен иштеген мугалимдер тынбай ооруп башташкан. Андан улам тийиштүү тараптары текшерүүлөрдү жүргүзүп, имаратка адам ден соолугуна зыян алып келүүчү уулуу материалдар колдонулгандыгы аныкталып, ал кайра жабылган. Тургундар, депутаттар, жергиликтүү бийлик, өйдөлүк президентке, премьер-министрге кайрылууларды жасап, андан кийин ал жерден келип, бул мектептин зыяндуулугун текшерүүдөн өткөрүшүп, чын эле зыяндуулук бар экенин аныктагандан кийин бул жерге жаңы мектептин проектиси киргизилген да. Айылдагы окуучулар 3 жылдан бери үйлөрдө окуп келишкен. Албетте мындай жагдай канчалык кыйынчылык жаратып, ыңгайсыз экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Ошондон улам жаңы мектептин ачылышы көптөн күткөн жакшы жаңылык болду. Ушул билим уясынан эртең Кыргыз элине жараган кыз жигиттердин учуп чыгышына тилектешмин. Ошондуктан бүгүн сиздердин ушундай эң бир керектүү, эң бир кымбат, келечектүү иш-чараны өткөрүп аткандыгыңыздарды, ушундай мектептин ачылышын ачып атканыңыздар менен куттуктаймын. Чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Туз айылындагы жаңы мектепке Жунушалы кызы Сайнап аты берилди. Көзү тирүү кезинде эл урматына ээ болуп, жердештерине ар дайым кол кабыш кылып келген. Эл ичинде өрнөктүү өмүр сүрүп, үлгү боло турган инсандын атынын коюлушу келечек муунга үлгү болору турган иш. Ошол жерден чыккан балдар, ошол мектептен тарбияланып аткан балдар, ошолорду үйрөнүп, өзүнүн айылдашы ушундай адам болгон экен, мен да келечекте ошондой жакшы болоюн, мен да ошондой атым чыксын, мен да ушулар жеткен даражага жетейин деп окушат да. Жунушалы кызы Сайнап Кыргызстандын Россиядагы мурдагы элчиси, коомдук ишмер Аликбек Жекшенкуловдун апасы. Алар 4 тууган. Жаңы мектептин ачылышында Жекшенкулов өзү жана бир туугандардын атынан 100 миң сом тапшырды. Бир туугандардын атынан 100 миң сом ушу мектептин майда чүйдө жабдыктарына берип коеюн, уруксат этсеңиз. Аликбек Жекшенкулов учурда Москвадагы жогорку окуу жайларда окутуучу болуп иштеп келет. Мындан улам окуучулардын билимин өркүндөтүп, келечегин аныктоодо жардам боло турган агро мектеп түптөө менен бюджеттик 40 орунду сүйлөшүп келгенин билдирди. Азыр Москвада профессор катарында эмгектенип атам. Аякта достор көп. Кечээ сүйлөштүм Москвадагы достор менен. Уш жерде Туз мектебинде бир агро класс россиялыктын жардамы менен 20 компьютер, анан бир жанагы интернет даска алып беребиз буюрса буякта. Россиянын вуздарын даярдаган бир центр ачабыз буюрсачы. Кочкор районунан эле 40 балдарыбызды, кыздарыбызды даярдап, ошол подготовительный центрде эң жакшы окуган буюрса Россиянын вуздарына бюджет эсебинен жиберебиз. Кыргызстан агрардык өлкө. Андыктан бул багытта билим алуу жаштарыбыздын өзүнө гана эмес, мамлекетке да чоң салым кошо турган тараптардан. Ошондон улам элет жериндеги балдар үчүн агро мектептин ачылганы жана Россиянын жогорку окуу жайларында акысыз билим алышы чоң мүмкүнчүлүк. Каныбек Темиров, Нур Ньюс, Кочкор району.